чечет. Ким аны чечүүгө салым кошсо, ал Кыргызстандын чыныгы мекенчили болоорун эч ким танбаса керек. Söz talantlı domates. Söz Abdulatif Mamat Hasan'ın Şırıcıvaliyev'de. Çeşpeyim degen hiç kim aytkan жоқ қой, бардығызды чечишиз керек деп атабыз. Урларды кармаш керек. Акаевтан бери бардыгын, күнөөсү болсо, Абдулатив Мамат Хасан Шырыжыбалиевде сөз. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мына биз бүгүн ушул укмтөр маселени карап отуруп, Садыр Нуркожоевич баш болгон комиссиянын, депутат комиссиянын отчетун угуп, видео тасманы көрүп отуруп, биз ушул бир канадалык компаниянын ушул алтын өндүрүп баштагандан бери ушул компанияны байытыппыз жана Кыргызстанда бир 5-6 кишини байыттырбыз да. Кыргыз мамлекетине калган пайда бул 360 гектар жерди ээлеген хвостохранилище деп түшүнүп атам да мен. Эми мен ушул Садыр Нуркожоевич сизге бир суроо, өзү суроону сизге бербеш керек эле, эми баягы зыян келтирген адамдар жок экен, эми айла жок, сиз отчетту сиз берип атасыз, сизге бергенге туура келип атат. Ушул өндүрүп баштагандан бери 260 тонна 700 кг алтын казылып алыныптыр. Ошондон 258 тонна 600 кг сатылыптыр. Ортодо 2 тонна 100 кг алтын бар экен. Ушул алтын каякта экен азыр? Шуну бир иликтеп көрдүңүзбү? Турабы же мында алып чыгып кетип калдыбы? 1 тонна 400'ü бизге пайда катары берген 44 миллион долларды. Калган 258 миң тонна доллардын баякы налог, сосфонд жанагындай зарплата кылып төлөгөн, ошону добычага кеткен чыгымды колдонгон, калганынын бүт бардыгын канадалык ишкерлер толугу менен алып кеткен. Андан сырткары расходко кеткен, закуп, мисалы соляркага, жанагындай немелерге, тамак ашка, кийим-кече, ошонун бардыгын Кыргызстандын пайдасы деп киргизип койгон отчетунда. Мына отчетто турат, карасаңыздар болот. Бүгүн барып үйдөн барып же болбосо алдыңыздарда болсо карасаңыз ошол жерде көргөзүлүп турат. То есть биз кирешени кандай деп эсептешибиз керек Кыргызстанга? Накта мынакей ушу түшкөн пайдадан силердин пайдаңар деп берген киреше бул болгону 44 миллион доллар. Ошо 1 тонна 400 килограмм алтын. А бул жерде 258 тонна алтындын акчасы канча болот? Мисалы ошол дагы 1,5 миллиард, 2 миллиардга, 1,5 миллиардка жакын чыгым кетсе, калганы бүт баары эле буларды болот. Дагы 1,5 тонна алтын, 2 тонна алтын чыгым кетсе, калганын бүт алып кетип атышпайбы? Дагы бир суроо. Садыр Нуркожоевич, бул жерде биздин баягы калдык сактоо боюнча бул технологиялар катаалтар кетирилген деп айтып атабыз да. Ошондо бул биздин айланы чөйрөнү коргоо мамлекеттик агенттиги менен бир келишим түзүлгөн экенби ушул боюнча? Барбы ушундай? 92-жылы калдык сактоочу жайды куруп башташкан. 96-жылы бүткөн. 96-жылы бүтүп атканда 1-2 министрлик, азыр эсимде жок, 1-2 адам ошо министрлер башында каршы чыгышыптыр да, кайра бай акты приемкага бардыгы тең кол коюп берген. Башында мен эгерде памятим подвать этпесе, башында Силаев турган, Борис Силаев. Премьер болуш керек эле ошол кезде. Андан сырткары фамилиялар бар, жана бизде папкада тиркелүү анын бардыгы. Бардыгынын фамилиясы. Ошол хвостохранилищени ишке киргизилсин деп кол коюп берген. Анын ошо 100 метрге чейин эле пленка салып калганына салбаганын эч ким бир каршы чыгып, ошол жерде актыга да көргөзүлгөн дагы эмес. Алар пленка салбай койгону, ал жерге миллиондогон долларлар кетет, абдан кымбат баалуу пленка болгондагы ошону экономить этишкен да, мындайча айтканда. Биз тараптан эч кандай барып контролдоого акысы болгон эмеспи да? Мына көрдүңүздөрдөн бүгүнкү күнү чыгып атпайбы мунун баары? Биз айтып атпаймынбы? Баягы запрос берип туруп, ушуну аныктап бергиле бизге. Бизде ушундай маалымат бар десек, Госкортехнадзор биз аны бере албайбыз деп атпайбы? Биз текшере албайбыз аны деп атат. А булар барып текшерип барат экен да, курировать этип барып туруп эле, бардыгы нормада, бардыгы таза, жакшы деп немесин жазып, справкасын жазып, колуна карматып берип кетет экен. Бекер эмес да, естественно, чөнтөккө бирдеме түшөт. Кошумча жооп берген уруксат этиңиз. Себеби дегенде биздин ишканачылык жөнүндө ушундай сөз болуп атат. Садыр Нуркожоевич туура айтып атат. 1995-жылы бул түрк компаниясы булардын проектин макулдашып бекитип берген. Ал убакытта проектти бекитип мыйзамдаштырылган бул Госстрой болгон.
ошол убакта ушул чечим кабыл алып, ошонун негизинде бул хвостохранилище курулган. Нуркожоевич, азыр мындай сөз болуп атат да, ушул кумтөрдү өзүбүз алсак, мамлекетке, анан иштетсек депчи. Ушундай сөздөр кичине угулуп калды да. Биздин мүмкүнчүлүк барбы бүгүн ушул алып иштеткенге? Мына сиз комиссиянын төрагасы катары көрүп келдиңиз, сүйлөштүңүз бүт бар менен. Специалисттер, башкалар. Толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз 4 айдан бери Кумтөрдөгү ошол ар бир отделдин башында турган адам 2ден турат, бая смен менен иштейт, 15 күн иштеп, 15 күн бош, 12 күн иштеп, 12 күн бошта. Ар бир отделдин башчылары бар, бардыгы менен сүйлөшүп чыктык. Алар толук бир добуштан айтышты. 100% кыргыздар иштетип атат бүгүнкү күндө. Канадалык ишкерлер келип алтынды гана контролдоп отурат. Мына ошолордун негизинде сиздерге токтомго киргизип атабыз. Четтен правлениеге бир да киши болбосун да ушулар өзүбүз алып кетебиз деп атат дальше. Токтомго жазып койдук. 20% добывать этилген алтын улуттук банкка барып, баягы кол тийгиз мамлекеттин запасы болуп сакталып турсун. Ошол кокус кийин экологиялык катастрофа болуп калса, биз Лондонго барып, Канадага барып жалдырабастан ушу кол астыбызда турган акчаны алып ошол жакты ликвидировать этели деп атабыз. Мына Марат Таштанович айтып кетпедиби? Биздин кошуна эле мамлекеттердин алдында эмес, дүйнө жүзүндө оонго кирген мамлекеттердин алдында биздин жоопкерчиликтүүбүз. Мисалы мына кээ бир айрым биздин коллегалар айтып атат. Эл аралык деңгээлде аброюбуз түшүп калат, анан сотко берсе биз эмне кылабыз деп. Сотко берсе биз Кудай буйрса утабыз. Биринчи баарыбыз Кудайдын колундабыз го. Эмне үчүн дегенде түшүнүктүү болуш үчүн айтып кетейин. Мына МИД отурат, министр иностранных дел. Мен запрос жасагам. Ратификационный грамотасы барбы ушулардын деп. Булар жөнөтүп, ошо жанакы Сентера менен договор түзгөндө 2009-жылы. МИД жөнөтүп туруп, ООНдун секретариатына регистрация өткөзүш керек болчу. Алар опубликовать этип, мына бул международный договор болуп эсептелет дегенден баштап күчүнө кирмек. Эл аралык сот деле ООНдун тармактарына баш ийет булар деле. Мүчө болуп кирет ошого. ООНдун, значит, демек ООНдун мыйзамдарына баш ийет. Биз бул жерден утулуп калабыз деп коркпошубуз керек. Биз коркуп отура берсек, дагы да болсо күндө ошол калдыктардын коркунучу, жанагындай уулуу заттардын Нарын дарыясына агып кире бериши улана берет бүгүнкү күндө. ООНдон анан мынакей министр иностранных делден да кат келген. Бизде турат официально, мына папкаларда тиркелүү. Андай бул эл аралык келишим болуп эсептелбейт деген. Бизде учетто жок андай деген. Ошон үчүн эл аралык соттон эч убакта коркпой эле койсоңуздар болот. Сөз эсен Саковта. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт башчысы, өкмөт мүчөлөрү. Мен ойлойм бүгүнкү күндө күнөөлөрдү иштеп атабыз. Күнөөлөр чет өлкөлүк компания эмес. Күнөөлөр чет өлкөлүк компанияда иштеп аткан ошо жарандар эмес. Бүгүнкү күндө күнөөлөрдүн баары тең биздин Кыргызстандын жарандары, жетекчилери жана биздин ошол келишим түзүп атканда өзүн ойлогон адамдар. Биз бүгүнкү күндө күнөөлөрдү издей турган болсок, мына комиссияны туура түзгөнбүз, ишин көрсөтүп атат. Ошол күнөөлөрдүн баарын тең рангына карабай туруп, кайсы жерден күнөө кетирсе, ошого жоопко тартыш керек. Бул биздин кыла турган ишибиз. Кыргыз жаранымын деп ушул жерде иштеп аткан адам, эгерде жанагынын баарын жоопко тартсак, мурункуларды эртеки күндө ошибка кылбайбыз. Биздин бүгүнкү күндө түзүлгөн ошол кездеги келишимди эл аралык келишимге тийиштүүбү? Ошого юридический баа берилдиби деген суроо алып келсек, берилген эмес. Ошол жерде 1-2 киши менен мына айтып атабыз. Силер 10 секунд кошуп коюңуздар. Нуркожоевич, Садыр Нуркожоевич, ошон үчүн мен ойлойм, бизге алдыда турат. Дагы Кумтөргө окшогон кем эмес, Талдыбулак, Левобережный, ошол экиге мындай кемчилик кетирбеш үчүн биз азыр баарын тең ордуна коюп койсок, баарын жоопко тартсак, мындай болбойт кыргыз элине. Сөз жылыскан Айтибай. Сөз жылыскан Айтибайына жолдошууда. Эми менин суроом Данияр Ильич жок экен, барбы президенттин өкүлү? Президенттин позициясын айтыңызчы ушул маселе боюнча. Убактымды токтотуп койгула, 8 секундум дагы бар. Урматтуу депутаттар, эми азыр премьер-министр, урматтуу премьер-министр айтып кетпедиби? Президенттин позициясы өкмөттүн позициясы менен бирге.
ушул шашпай, эмоцияларга берилбей, терең изилдеп туруп анан чечим чыгарыш керек. Рахмат. Урматтуу депутаттар, кайталап коеюн, урматтуу кыргызстандыктар, Акаев да мезгилинде ушинтип айткан, шашпай, эмоция калтырбай деп парламентте, легендарлуу парламенттен 3 эле депутат чындыкты айткан. Бүгүнкү күнгө дейин куугунтукта жүрөт. Ушул иш боюнча Раматылык Насирдин Исанов каза болгон. Анан менин азыр силерге айтарым, күнөөкөрлөр, сунушум Акаев, Турсунбек Чыңгышев, негизги күнөөкөр, Дастан Сарыгулов, Эсенгул Өмүралиев, Нанаев, Курманбек Бакиев, Танаевтарга кылмыш ишин козгоп, аларды жазалаш керек. Бүгүн парламент чечим чыгарып, камаганын камап, ошол Кумтөрдөгү бүт бардык нерсени опечатать этиш керек. Сөз